Кыргызстан чыныгы элдик партия. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен мектепте 30 жыл мугалим болуп иштеп, азыркы учурда Москва жергесинде убактылуу эмгектенип жүрөм. Мектепте иштеп жүргөндөгү мугалимдердин көйгөйлөрүнө токтоло кетсем, бизде өтө төмөнкү айлык алган жаш мугалимдерибиз канча? Ал баарыбызга маалым. Мисал үчүн 1000 сом, 2000 сом, 3000 сомдон айлык алган мугалимдерибиз дагы бар. Ошол мугалимдер бир айда алган маянасына бутуна бир кымбат эмес, орточо өтүк дагы сатып ала алышпайт. Кээ бирки жаш мугалимдерибиз күнүмдүк тамагына деле бир ай жей турган тамагына деле жетпей калат алган маяналары. Ошол жаш мугалимдердин көзүм менен көрүп жүрөм. 1 литр майды алып алып, ошол майды казанына куюп, кайтып баклажкадагы майын карап, ушул майым дагы жетеби экен, кийинки айга чейин ушул майды жеткире алабы экенмин деп кыйналып жашаган мугалимдерибиз канча. Ошондой эле мына өзүңүздөр барыңыздар билесиздер, мугалимдер эжекелер өзүнүн ич ара топтомойлор бар. Ошол топтомойго алган маянасы жетпей, кайтып үйүнөн, кайнесинен, кайнатасынан сурап келип чогулткандары канча. Мындай көйгөйлөрдү айта берсек өтө эле көп. Ушунчалык зээнин кейип кетет. Бирок биз мугалимдер баардык нерсеге сабыр канаат кылып, бар жокко макул болуп жашаган калк экенбиз, иштейт экенбиз, баардык нерселерди аткарып, баарына чыдайт экенбиз. Мен мисал үчүн 30 жыл мектепте иштеп, 2298 сом айлык менен пенсияга чыктым. Менин ушул бир айда алган пенсиям көптөгөн кээ бир адамдардын ресторанга кирип бир жолку тамактанган акчасына дагы жетпейт ушул айлыгымчы. Мына бул кандай көрүнүш? Ушуну эмне десек болот, урматтуу мекендештер, урматтуу мугалимдер? Мына Мадумаровдун жазган мыйзамдары боюнча анча-мынчасына эле токтолуп кетсем, Мадумаровдун жазган мыйзамдары ушул мезгилге чейин кыйшайсыз иштеп келе жатат. Мисал үчүн барыңыздарга белгилүү. 1-класстан 4-класска чейинки балдардын, окуучулардын бекер тамактануусу. Ошондой эле барыңыздарга маалым, баягы Союз ыдыраган маалда бардык республикалар аябай кыйналган мезгилде мугалимдер журналга, китепке, окуучулардан акча жыйначу элек. Ошондо мен мугалим катары көп нерсе көз алдымда калды да. Баягы окуучуларга "Ке журналга акча алып келдиңби?" деп сурасак, мотурайышып, жалдырашып, "Эжеке, мына базар күнү атам картошка сатат, ошол акчадан апарып берейинчи. Эжеке, мына жума атам жүгөрү сатат, ошол акчадан алып келейинчи" деп канчалары жалдырап отурган окуучулар көз алдымдан кетпейт. Анан ошентип баягы мугалимдер окуучулардан журналга акча топтоп, ана журналды алгычакты сентябрь айы бүтүп калчу да. Мына ушундай күндөр дагы өткөн. Эми ошол нерселерди мына Адахан Мадумаров Кимсанбаевич жок кылды да, ушул акча топтомойду. Азыр окуучулар журналга акча топтобойт, китептерине акча топтобойт, мектептин китепканасынан бекер китептерди алып окушат. Мына ушул мыйзамдарды киргизди. Айта берсе көп, эми мен ушул экөөнө гана токтолдум. Ошондой эле мен өзүм жеке пикирим боюнча адилеттүү, таза, элге күйгөн, элдин камын ойлогон партия катары бүтүн Кыргызстан партиясын колдоймун. Урматтуу мугалимдер, бизде ушу шайлоо өнөктүгүндө бийликтегилер административдик ресурсту пайдаланышат да. Ушул мени өтө зээнимди кейиттет. Мектеп директорлоруна тапшырма келет. Ушул партияны, ушуну шайлайсың деген. Анан биз мугалимдер барып не кылабыз? Ошол партияны, ошол адамды шайлап беребиз. Биз өзүбүз мындай жеке ойлоно албай калабыз кээдечи. Мени эң өкүндүргөн нерсе ушул да. Мисал үчүн бир жолку сабагыңды калтырсаң, педагогикалык кеңешмеде сөгүш жарыялайт. Ал эми шайлоо өнөктүгүндө азыр бүгүн айыл өкмөттүн залына барыңыздар. Ошол жакта жолугушуу болот. Паланча менен жолугушуу болот, түкүнчө менен жолугушуу болот. Мына партияны шайлашыңар керек. Ушул партияны шайласаңар, ушул бийликти шайласаңар, анда силер бийликтен айлык алып атасыңар деген сөздөр бар. Эмне бул адамды шайлабасак биз айлык ала албай калабызбы? Анда айлык берилбей калабы?
Биз анда бекер иштеп калабызбы? Ушул нерсе, ушундай сөздөр ушунчалык зээнimди кейтип кетет да. Ушул чогулушка барган мезгилде канчалаган сабактар окутулбай калат. Канчалаган сабактар бошотулуп окуучуларга жооп берилет. Ага ким жооп берет? Ошондуктан урматтуу мугалимдер, таза элге күйгөн партияны шайлаганды унутпайлы. Ошол партияны шайлайлы, адашпайлы. Ойлонойлу, ойгонойлу. Саламатта болуңуздар. Улутумдун агууда акыл эси, бакыт издеп Россия жергесинен 100 миңдеген, а балким миллиондур убактынча алыстап мекенинен бал өстүрүп курам деп келечегин кайтаталар жерине кызың уулум. Таалайга да акылга толот койнуң. Өз өлкөңө керектигиң эсиңде болсун. Бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия.